Кыргызстандын жаш курактагы адамдары дайыма изденүүдө жүрүшөт. Алар жаңы билимге, көндүмдөргө, ачылыштарга даяр, лидерлик сапаттарга, ораторлук чеберчиликке үйрөнүүгө болгон аракетин жумшап келишет. Бүгүнкү каарманыбыз Айдай. Жашы 27-де. Жаш экенине карабастан өзүнүн командасын түптөп, таттуу азыктарды даярдаган кондитердик цех уюштуруп, көптөгөн кардарлардын сүймөнчүлүгүнө ээ болду. Айдайдагы Аристин жергиликтүү коомчулуктарды колдоо долбоорунун финансылык сабаттуулук, бизнести пландоо аталышындагы окутууларына катышып, билимин жогорулатып, бизнестин көзүн таап, ишин ийгиликтүү жүргүзүп жатат. Жаш ишкер жаш кыз келиндерден турган кошумча жумуш ордуларын түздү. Аристин окууларына катышып баштадым. Ал жакта биз аябай биринчи эле бизнести пландоону үйрөндүк, андан сырткары финансовый сабаттуулукту жана башкарууну, алдыга жылдыруунун жолдорун аябай көп билимдерди алдык. Азыркы учурда менде иштеген кыздардын көпчүлүгү студенттер, жалгыз бой энелер. Аз да болсо алар дагы үй бүлөсүнө жардам болуп, азыркы учурда үй бүлөсүнө гана жардам болбостон, даже ошо экономикага дагы өздөрүнүн салымдарын кошуп атышат. Азыркы жаштарга айтарым, алар деле ошо ар дайым билим алышсын, алдыга умтулуудан эч качан кайтышпасын. Максат койдубу, ошого жетмейинче мындай токтошпосун каалайт элем. Айдай биз менен кубанычтуу кабар менен бөлүштү. Анткени Дүйнөлүк банктын каржылоосу менен Айдайдын ишмердүүлүгүнө колдоо көрсөтүү максатында бүгүнкү күндө жаңы кондитердик цех курулуп жатат. Цех заманбап жабдыктар менен камсыз болот дагы, жаштардын мүмкүнчүлүктөрүнүн кеңейүүсүнө өзгөчө салым кошулат.